Урматтуу бүгүнкү кеңешменин катышуучулары, ушул тапта 2024 жылдын так жарымын артка таштап, экинчи жарымына өткөнү турабыз. Биздин конституциябызда Кыргызстан социалдык мамлекет деп даана белгиленгенин жакшы билесиздер. Ошондуктан жарым жылдагы ишмердигибиздин жыйынтыгына баам салып, социалдык тармактардын ишин илгерилетүүгө чама чаркыбызды байкап, алдыга жылуу максатында кеңешмеге чогулуп олтурабыз. Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык кызматкерлерине эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү маселеси болчу. Алымкадыр Сабирдинович, бул маселе боюнча маалымат берүү үчүн сөздү сизге берейин. Кымбаттуу Садыр Нуркожоевич, докладдын башында мен айтып коеюн дедим эле, ушул биздин кадр ресурстары боюнча аймактарда биздики пенсия курагында медицина кызматкерлердин процент жагынан абдан көп. Мына Нарын областы боюнча 59% пенсиядагы адамдар иштейт. Ысык Көл областында 47%, Талас областында 43%. Башка областтарда, шаарларда дагы 20%-тен өйдө иштешет. Муктаж болгон бизде адистиктер боюнча тез жардам дарыгерлери бул штат боюнча 296, алардын физикалык жагын иштегени 196 орун бош. Хирург дарыгерлердики Бишкек ош шаарынан башкаларыныкы 906 хирург иштеш керек эле. Алардын ичинде 241 орун бош. Анестезиолог, реаниматолог дарыгерлери ал 915 иштеш керек эле. 398 орун бош. Эң чоң көйгөй биздики педиатрлар. 1058 педиатр штат боюнча иштеш керек эле. Аларда 656 эле педиатр иштейт, 402 орун бош. Талап кылынган адистердин көйгөйүн жеңиш үчүн аны сиз Садыр Кожоевич өзүңүздүн демин кеңеш менен мынакей 20 000 сом 1-июлдан баштап кошуп берип атасыздар. Тез жардам дарыгерлери 296 дарыгерге кошулат. Жалпы хирург дарыгерлери 906 дарыгерге кошулат. Анестезиолог, реаниматологдор 915, педиатрлар 1058. Ошондо кошумча каражаттар 1-июлга жылдан тартып 380 миллион сомду түзөт. Жылдык көрсөткүч 761 миллион сомду түзөт. Аймактардагы кадр маселесин чечүү үчүн биз дарыгерлердин депозити иштеп аткан. Азыркы кезде 200 адис, бул область боюнча бардык жерде керектүү депозиттерди, кадрларды таратканбыз. Ошондой эле буга чейин 200 адис бир кварталда 38 000 сом кошумча алчы. Сиздин жарлык менен азыркы кезде адистердин саны 500-кө көтөрүлдүк. Бардык жердеги заявка келип атат. Кварталына 66 000 сом кошулду. Кошумча каражаттардын 1-июлда тартып 50 миллион сом талап кылынат. Жылдык керектүүсү 101 миллион сом. Саламаттык сактоо кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууда мынакей 20-жылы сиз келгенде башкаруу персоналы 9 000 сом алчы. Азыркы кезде 23-жылы 20 000 сом алат. Врачтар 8 000 сом алчы 20-жылы, 23-жылы көтөрүлгөндөн кийин 23 000 сом алып атат. Орто даражадагы медициналык кызматкерлер 7 000 сом алчы 20-жылы, азыркы кезде 19 000 сомго көтөрүлдү. Кичи даражадагы медициналык кызматкерлер 6 000 сом алчы 23-жылы көтөрүлүп, 21-22 жылдары көтөрүлгөндө азыркы кезде 13 000 сом алып атат. Клиникалык координатор менен интернатуранын врачтары боюнча интернатуралар алар айлык алчу эмес, стипендия да алчу эмес. Клинический координаторлор 1200 сом алчы. Сиздин 1-июлдан баштап буйругуңуз боюнча стипендиясы 20 000 сом кошулду. 6 айга керектүүсү 51 миллион сом. Интернатураны 20 000 сом кошулганда 6 айга керектүүсү 31 миллион сом. Кошумча каражаттын керектүүсү 1-июлдан тартып 82 миллион сом. Жылдык керектүүсү 165 миллион. 24-жылдын 1-сентябрынан тартып 50%-ке көтөрүлгөн эмгек акыны карап көрсөңүздөр, жаш дарыгерлер көтөрүлгөнгө чейин 11 000 сом алса, 50% көтөрүлгөн 1-сентябрдан баштап 16 000 сом алат. Тажрыйбасы бар дарыгерлер 16 000 сом алып аткан болсо,
50%-ке көтөрүлгөндө 1-сентябрдан баштап 25 000 сом алат. Үй бүлөлүк дарыгерлер, жаш дарыгерлер 15 000 сом алып атса, 1-сентябрдан баштап 22 000 сом алат. Тажрыйбасы бар дарыгерлер 22 000 сом алып атса, 1-сентябрдан баштап 34 000 сом алынат. Республикалык региондордун дарыгерлери Бишкек Ош шаарынан тышкары педиатрлар, неонатологдор, жалпы хирургтар, анестезиолог, реаниматологдордун айлык маянасы бардын кошкондон бир пример көрсөтөйүн. Андронов азыркы кезде көтөрүлгөнгө чейин 20 000 сом алчы, көтөрүлгөндөн кийин 50 000 сом алат. Саламаттык сактоо бюджеттин чыгымдарын карап көрсөк, мынакей 19-жылы 18 миллиард сом болчу. 20-жылы 20 миллиард сом болду. 21-жылы 26 миллиард сом болду, 22-жылы 32 миллиард сом болду, 23-жылы 38 миллиард сом болду, 24-жылы 43 миллиард сом болду. Ушул Садыр Нуркожоевич, сиздин демилиңиз менен мынакей бир дем алыштан кийин медик кызматкерлеринин күнү болот. Ошого чоң белек кылып, бүгүн указга кол коюп берсеңиздер, бардык саламаттык сактоо кызматкерлери күтүп атат айлыктардын көтөрүлүшүнө. Ушуну көтөрүп берсеңиздер, медиктерге саламаттык сактоо жагынан абдан чоң белек болот эле. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, бир кошумча кылып койсом болобу? Азыр жана слайдты көрсөтүп койгулачы, 70 000 анан 80 000 алган. Садыр Нуркожоевич, бул кечиктирилгич чаралар болуп атпайбы? Биз баягы Баткенде окуялар болгондон кийин сиз вакансиянын баарын жапсын деп эдиңиз, укук коргоо органдарында. Биздики дагы 500-кө жакын вакансия болчу да. Анан зарплаталары ошондо 70 000ден тегереги болгондо жабылган да. Азыр очередь ал жерде биздики. Баткен болгону менен бүт укук коргоо органдары ошол жака барабыз деп атат да. Анан биз дагы ошол ыкманы колдонойлу дедик да, сизге сунуштап атканыбыз. Ушундай кечиктирилгич чаралар, анан бул жаштар болсо дагы 500 кишиге көбөйтүп эдиңизби, 200дөн 500ге. Депозит алып аткандар айына 22-23 000 сомдон алып калат да, депозитине дагы түшүп турат. То есть булар уже 80 000, 100 000ден тегерегинде айлык алып калат. Анан ушуга жаштар умтулабы деп атабыз да. Ушу кечиктирилгич чаралар. Жана 20 000 сомдон кошконубуз, эми ошондон соцфонддагы подоходный да алынбай, как стипендия көрөйлү деп атабыз. Ушу чече алабы проблеманы же чече албайбы депчи. Айлыктарды көбөйтүп берсек. Албетте чечет эми. Баткендин проблемасын чечтик го. Жок, ошону. Мурда аяктан качып турчу, азыр барып кезекте турушат мынакей. Вакантный орундар жок. Сурангандын баары эле только Баткен. Күч структураларын бардыгы. МВД, МЧС бүт ошентип атат. Албетте чечет. Рахмат мазмундуу презентацияңыз үчүн, Алымкадыр Бейшеналиевич. Албетте мындай чаралар биздин дарыгерлерибиз үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча мамлекеттин комплекстүү аракеттеринин бир бөлүгү болуп саналат. Бул өз кезегинде бардык жарандарыбыздын сапаттуу медициналык кызмат алуусун камсыз кылат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүү туурасында толук маалымат алдык. Анда эмесе бул маселе боюнча жарлыкка кол коюуга өтөлү. Алымкадыр Бейшеналиевич, саламаттык сактоо системасынын жана социалдык стационардык мекемелердин кызматкерлеринин эмгек акыларын кайра эсептөөнү жана аларды жаңы өлчөмдөрдү төлөөнү өз убагында камсыз кылуу үчүн тийиштүү чараларды ыкчам өз убактысында аткарыңыз. Урматтуу мекендештер, бүгүн мен медицина тармагынын ар кайсы категорияларындагы кызматкерлеринин эмгек акыларын бир кыйла жогорулатуу жөнүндө чечим кабыл алгандыгымды кубануу менен айта кетейин. Мамлекет өлкөбүздүн медицина тармагын өнүктүрүүгө өз күчүнөн тышкары инвестиция тартуу менен саламаттык сактоону модернизациялоонун, ооруканаларды заманбап медициналык аспаптар менен жабдуунун жана эл журтубузга сапаттуу медициналык кызматтарды көрсөтүүнүн аракетин көрүп келет. Бүгүнкү күнгө аталган иш аракеттер менен бирге улуттун ден соолугун камсыз кылууда маанилүү роль ойногон саламаттык сактоо кызматкерлерин колдоо максатында жогорудагыдай жарлык бап келип турат. Бул кадам ден соолук сакчыларынын ишмерлүүлүгүн арттырууга, аларга стимул берүүгө багытталган. Аталган жарлыктын негизинде үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынан тарта дарыгерлер персоналынын кызматтык маяналары 50%-га чейин, орто медициналык персоналдын маяналары 20%-ке чейин, кенже тейлөөчү персоналдын ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларынын кызматтык маяналары 10%-га чейин жогорулатылат.
Мисалы, Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда иш алып барган жалпы хирург дарыгер азыркы учурда 20.136 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20.000 сом компенсациясы менен кошулуп 50.205 сом алат. Анестезиолог, реаниматолог дарыгер азыркы күндө 35.481 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20.000 компенсациясы менен 73.222 сом алат. Педиатр дарыгер азыркы учурда 32.474 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20.000 компенсациясы кошулуп 68.709 сом колуна алат. Клиникалык ординатордун стипендиясы 1.200 сом болуп келген буга чейин, 1-июлдан тартып стипендиясы 20.000 сомду түзөт. Ал эми алыскы аймактардагы элибиздин саламаттыгына кам көрүү иштерин арттыруу максатында быйыл 1-июлдан тарта жаш адистерге айлыгынан сырткары стипендия чегерүү, врачтардын депозитинин суммасын көбөйтүү маселелери колго алынды. Албетте мындай аракеттерибиздин аркасында өлкөбүздүн булуң бурчундагы мекендештерибиздин медициналык жардам алуу сапаттары жогоруларына мен толук ишенемин. Ошол эле маалда мындай чаралар медицина кызматкерлери үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча аракеттерибиздин бир бөлүгү экенин кошумчалай кетейин. Биз дартка дабаа издеп келгендердин ажатын ачып, өмүрүн узартууга себепкер болгон дарыгерлерибиздин эмгегин жогору баалайбыз. Алардын маанилүү миссиясынын натыйжалуу, сапаттуу, ишенимдүү аткарылышына шарттарды түзүүгө ар дайым умтулабыз. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы медицина кызматкерлерин алдыда келе жаткан кесиптик майрамы менен куттуктап, иштерине албан ийгиликтерди каалап кетейин.